Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары. Мына бүгүн Борбор шаарыбызы Борборго түштүм. Аркамда мэрия. Бир нече жолу Респойнт дегенди чыгарган билесиңер. Мына бүгүн ачык экен. Кирип көрөйлүкчү достор. Мына тадан бүгүн ачык экен. Көрөйлү. Саламатсызбы? Ачылыпсыңар да акыры, Жакшы, канча жолу. Жана көрүп чыксак болобу? Эми бул кандай? Могул карточка турган караганда платный окшойт, Кийинирээк адам көбөйдү. Азыр бекер эле, Жок, азыр мага төлөйт. Сизге төлөйсүз, Канча 20 сом төлөйт, анан душ бар. душу канча турат? Сабын шампунь берсем 150. 100 алып келсе 100. Чачык мачык Берсем 150, 150. 100 алып келсе 100. Могул бир социалдык деле комната, памперс, жаш балдарды жана кыла турган, Аэропортто комната матери и ребенка болчу эле го. Ошондой экен да. Бул мини магазин экен да бул жагы. Кофе автомат классно. Бунун акчасын ким кетти? Тоже сизге беребизби? Пока ишке түшө элек. Ишке түшө элекпи? Могул жерде карта менен кирет экен. Жуунуучу жай дейт, душ. Мына. Бул жерде мындай душевой комната экен. Ошо жолдон тездеп пышып келгендер кирсе болот экен. Бул жерде инвалид мындай чектелген адамдар үчүн экен, бирок могул жерде жана туруш керек эле. Билен трубадан жасалып мындай ошону кармап отуруп турганга жанагы жасалыш керек эле да. Жок экен. Бир женский туалет. Женский кире эле кое берели. Бул пожарный выход экен. Бир мужской. Мужской экен ана. Дейт бирөө. Уже бар экен. 20 сом экен. Чарба өндүрүш техническое помещение биякадагы и кызматкерлер үчүн гана, только для персонала. Акыры ачылып тур. Телевизорлар эмне иштебейт? Эми иштетет, Азыр тиги туристтерге дагы бир какой-то информация коюлат деди эле го. Китеп, брошюралар пока жок экен, Канча күн болду ачылганыңарга? Бир жума. Ийгилик иштериңерге. Кофе, машинканы иштетип койсоңор, зор иш болот. Мына туугандар ачылыптыр. Эми мындай кандай десем, заманбап туалетке киргиң келет да, мындай кээ бир базардын ичинде деле туалеттер бар. Кирсең көзүң учушат, мурдуң ачышат. Бул жерде даараткана, душ бар экен, кирип, колдонуп жүргүлө. Бул туристтер эле эмес, бул жергиликтүү элге дагы өтө пайдалуу жер экен.